Баягы инфраструктуралык тазалык маселелерин чечкенбиз, бирок ошого карабай. Биринчи кайсы келди? Биринчи. Эти алдыдагы карат келди. Пробка тыгын башталды да, тыгын башталып калды. Ассаламу алейкум, көрүүчүлөр, кандайсыздар? Биздин каналыбыздын аттоолучулары жана ушул видеону көрүп аткан адамдар, баарыңыздарды бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктаймын. Быйыл 31-жыл болуп атат эгемендүүлүгүбүзгө. Ошол майрамга карата бүгүн Чуңкурчак жайлоосуна келдик. Ошол Чуңкурчак жайлоосундагы алдыдагы боло турган кызыктуу окуяларды, той тамашалардын баарын тең ушул видеого чагылдырып беребиз. Сиздерге бияктагы жолду, атмосфераны көрсөтөйүн, адамдардын көптүгүн көрсөтөйүн. Кандай элдер тойго кандай көңүл менен келатышат, кубанычта келатышат, бардыгы тең. Шашып келатышат, той болот деп. Ошол адамдарды, бияктагы атмосфераны сиздерге көрсөтөйүн. Достор, мына алдыда айтып өткөндөй эле, бул Моорекил тоонун кыры. Ушул тоонун кыры Чуңкурчак ашчу тоо. Ылдый жактагы бактар, үйлөр турган жер. Ушул жер Татыр деген жер. Ошол Татырдан бери карай чыкканда мындай кылып жолду салынган. Чуңкурчак жайлоосуна бараткан, эс алуучу жайга бараткан жолду ушундай кылып салышкан. Адамдар абдан көп, эс алуучулар абдан көп, караңыздарчы. Ылдый жакта дагы машиналар чыгып келатат. Биякта машиналар. Кырына чыкканда уже жайлоого кире бериште пробка тыгын башталды да, тыгын башталып калды. Дәр жол барыңыздарды куттуктаймын. Майрамыңыздар менен ар дайым ушундай майрамдар көп болсун бизде, элибизде, жерибизде. Тынчтык болсун. Чуңкурчак жайлоосундабыз биз азыр. Мен артын карасаңыздар, той болуп атат. Бул той бүгүнкү 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата болуп атат. Тойдо эмнелер болуп атат? Ат чабыш, кыргыз күрөшү бар экен, кыз кулмайлар болуп атат. Ар кандай салбурун болуп атат. Ар кандай Кыргыздын улуттук оюндары болуп атат. Ошол оюндар менен дагы азыр сиздер менен алдыдагы видеодо чагылдырып көрсөтүп бергенге аракет кыламын. Той ушундай деңгээлде, ушундай чоң масштабта болуп атат. Бул жерде бөлүк болуп боз үйлөр тигилген. Бул боз үйлөр область болуп бөлүнүп тигилген экен. Мисалга Ош областы, Нарын областы деп ушундай областтарга бөлүнүп тигилген экен. Анан дагы ошол областтарга дагы барып, конок болуп, эмне алып келишкен, кандай боз үй тигишкен, кандай улуттук оюндарды же болбосо улуттук саймаларды, кол өнөрчүлүктөрдү алып келгендеринде аларды биз бир сыйра көрөбүз, байкайбыз. Андыктан алыстабай туруп туруңуздар. Уюштуруучулар Азамат сонун уюштурушкан. Мондай такташаларды коюп койгон. Ким каяка баргысы келсе, ушул стрелка аркылуу барчу жерин таба алса болот экен да. Хан Ордо, театрга барса болот экен, сахна, дааратканага барсаң болот экен. Бул жерде фуд зона бар экен. Тамак аш ише турган болсоң, бул жака барсаңар болот деп атат да. Азыр могу ачык жерден аттар чуркап келген атат. Бул себептен Байтик айылынан чуркап келаткан себеби Байтик Баатырдын быйыл 200 жылдыгы дагы чогуу бирге эгемендүүлүк күнү менен чогуу бирге өткөрүлүп атат. Ошол себептен Байтик айылынан чуркап чыкты аттар. Бул мааракеге тойго дагы Кыргыз Республикасынын президенти дагы келген конокко. Сөз сүйлөдү алдыда. Аттар келди, аттар. Биринчи ат келди. Экинчи ат келди ар жакта. Эки ат келди азыр. Үчүнчү ат келди ар жакта. Төртүнчү ат да келип атат. Birinci arabası geldi mi?
Birinci kelgen аттына болот. Bir bölmelük kvartirani utup berdi eğisine. Ekinci orunda kelgen at. Kaça deyik? 77. Ha, birinci kayısı geldi, birinci. Ya, Ökö janaşa geldi, teti kara at geldi birinci. kayısı geldi? Teti aldıdağı kara at geldi. 60 kaça deyik nomeri? 65 geldi nomer. Mo kara at geldi aslında. Buna bayke mo at geldi. Aldı da gelet mi? Mo geldi. Birinci kelgen at. Kaça geldi? Sayıp gelin adı özü. İyisi düşünmüyor Osman Bey. Bir bölümü Bişkek şehrinden Kvartira. Kadir Burgaz Japar hep kaldırı taptırdı. Hayırlı mutlu olsun. Şeşinalı Hırmamet Düşenbeylik'ten gülü geldi. Hani bir ikinci orundu eğilegen gülük 89. nomerdeki Aktanov attı gülük. Canası Aygır birası Amanov Kayımlıkı Sayapgeri Satılaldiyev Aybek Azimcanov Sıymık çaktı. Jalalabat oğlusu Şamalısay Aygır 500 bin son. Hani üçüncü gelgen gülük. Bu 71. nomerdeki Akçı yattı Ekasay Aygır Akirov Bolok iyisi Akmatov Mirlat geri Ulanbek oğlu Tariye çattı Isıkgöl oğlusu Aksu rayonu 300 bin son. Dostlar toy жарымдап қалды, азыр саат 1-лер болуп калды. Бирок көрүнөт бекен сиздерге билбейм, ары тоо жакта, артта мен артында. Дагы деле келаткан кишилердин саны үзүлүп элек. Дагы үйдө жакта машиналар келип атат, тагылып. Той дагы кечке чейин уланат окшойт. Андыктан түрдүрүп үйбеңиз, өткөзүп үйбеңиз. Ат байгелер боюнча дагы бир толук маалыматты айтып коеюн сиздерге. Ат байгеден биринчи орунду Талас областы алды, бир квартира Бишкек шаарынан. Экинчи орунду болсо Жалал-Абад областы 500 миң сом. Үчүнчү орун Ысык-Көл областы. Байгесин унутуп калдым. 300 миң сом же 400 миң сом. Дагы ушундай кете берет. 9га чейин аттар байге алды. Ат чабыш мыкты деңгээлде болуп өттү. Өткөн жогоруда айтып өттүм видеодон. Байтик айылынан ушундай бир капчыгайдын ичи менен суу жектеп, өрлөр менен аттар чабылып келди. 31 километр чабып келишти да. Түз жол эмес булар. Капчыгайдын ичи суунун жеги, өр жол, таштак жолдор менен, жаман жолдор менен келишти.
борбордук сахнанын ылдый жагында артында ордо ойноп атышат, кыргыз улуттук оюндарын ойноп атышат. Бул жерде күрөш, кыргыз күрөш. Бул жакта дагы байгелер бар. Кандай байгелер экен маалыматым жок. Үзүндө катары кишине тартып кетейин бияктан. Кыргыз күрөш. Kupay Kızıl Burçan Balvanға Kırgız güreşinin erecesi boyunca içine düşse can başına otursa 1 upay. Eğer kaptanla düşe oturgan bolsa 2 upay. Kulağında yorgunda 1 upay Kızılgan. Eğer taza jonuna taza düşe oturgan bolsa taza jengiş bolat. Utmanı jasap baratqanda өзүңдүн денең тийбей утма жасаш керек. Эгер тийип кете турган болсо үстүндөгү балганга упай берилет. Пауза 45 секундка жеңишке Кызыл Бурчан Балган Асанов Бектур чөй жетишти. Oyun менен бир аз күбө болдуңуздар. Ордону көрүп көрөлү, ордону. Ордого келип күбө болуп атабыз азыр майрамда. Майрамдык мана абдан сонун, элдер майрамдап жүрүшөт. Ушул ордо оюнунун калысы байке атыңыз Кайрат байкеден каалоо тилек угалык. Жана ошо ордо жөнүндө анча-мынча түшүндүрүп берсин бизге дагы. Кайрат байке. Ассаламу алейкум. Biz ушул Байтик атабыздын 200 жылдык мааракесине келип дегендерден келдик. Азыр республикалык деңгээлде 9 команда болду. Ош шаары, Бишкек шаары, анан 7 область. Жакшы өтүп атат. Ордо негизги бул оюну Манас атабыздан калган түптөлгөн оюн. Манас атабыздан мурда да ушундай оюндар болуп турда. Азыр ушул Абалак ордо, анан Домпой ордо болуп атат. Финалдар бүттү. Байке, оюнду карап атсам, бул жерде бирөө Абалак менен атып атат, бирөө жанагы Домпой менен атып атышат. Ал кандай область, ар кандай болуп ойношобу? Бул Абалак ордо федерациясы бар, анан Домпой ордо федерациясы бар. Биринен коммерческий ойноп атышат да, эми нарындан 2 бала чыгып, Таластан, Бишкектен бирден бала чыгып, бул жөн эле коммерческий ойун да. Домпой оюну анан Абалак менен аткан оюн турбайбы? Бул ордонун ичинен кайра экиге бөлүнөт. Экиге бөлүнөт. Абалак ордо болот, анан Домпой ордо болот да. Сиз өзүңүз кайсы областтан келдиңиз? Нарын областынан келдик. Абалак ордодон 2-чи орунду алдык, багындырдык. Домпойдон илинген жок. Байгебизди азыр айта элек, азыр. Байге алабыз, Кудай буйруса. Рахмат байке, майрамыңыз менен элге дагы каалоо тилек айтып коюңуздар. Рахмат, ушу элибизде биринчиден ден соолук берсин, Аллахым ден соолук берсин. Балдарга, жаштарга биринчиден иман берсин. Эч оорубайлы кыргыз элибиз. Мо Түркияда боло турган көчмөндөр болгон атпайбы, Кудай буйруса, сентябрдын 22-синде деп ат. Ошого биздин эр азаматтар ушул спорт менен жакшы барып келишсин, байгелерди алып келишсин. Ден соолук каалайм ушу спортсмендерге. Рахмат байке. Жигиттер ордо боюнча маалымат беребиз дейт. Кыргыз элин куттуктайбыз дейт. Жигиттер, сиздерде микрофон эркин. Каалаганыңыздарды айтыңыздар. Ордо жөнүндө айтыңыздар, кыргыз элин куттуктаңыздар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктайбыз. Ордо бул Кыргыздын илгертеден келаткан улуттук оюну. Муну нукура кыргыз жигиттери ойнойт. Ошо. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Силерге кааларым чынден соол узун өмүр. Бүгүн Байтик Баатырдын 200 жылдыгына карата биякта
Кыргызстандын улуттук оюндарын ойноп атышат. Биякта Көкбөрү, там Ордо оюндарды ойноп атышат. Ордо боюнча да бир аз маалымат берип кетсем, бул Ордо оюну Кыргызстандын эң улуттук оюну деп эсептейбиз. Дагы да кааларым силерге Кыргызстандын эгемендүүлүк жылына карата силерди куттуктайбыз. Дагы да кааларым силерге чындын соолук Кыргыз элинин улуттук оюндарын ойноп жүрө бериңиздер. Жайлоонун суусу менен сөзсүз түрдө бөлүшүп кетпесем болбойт. Достор, суунун тунуктугу, муздактыгы абдан сонун. Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң, качан келесиң. Кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден өзгөнүндө. Кандай иш илгери болсун. Эмне кылып атасыз, айтып бербейсизби? Согуп атабыз илгери. Ата бабабыз колдонуп келген таарды согуп атабыз. Мен алгачкы жолу ушул окуучу кезимде 13 жашымда тайенем куруп берген кичинекей чет. Ошодон үйрөнүп, ошодон бери эле таардын түрлөрүн согуп келе жатамын. Анан бул жердеги азыр калып баратат. Мурда сепке, кызга сепке ушундайларды берчи. Анан боз үйлөргө сокконмун. Мисалы үчүн мына таардын өзүндө 20 жыл, 22 жыл болуптур ушул таарга. Бул таарды апам мага сепке берген. Ошо куруп берип апам экөөбүз сокконбуз. Андан кийин мен дагы ошол салтты улап, ана буну мындан 5-6 жыл мурун кызыма деп согуп койдум эле. Мындай кылып жалаң койдун жүнүнөн өзүм жиптеринен бери даярдап өзүм ошо кызыма берейин, азыр калса дагы илгерки салтты унутпай деп буларды даярдап койгон. Буларды кыздарыма үйрөтүп ушинтип куруп берем, согот. Анан мондай эмелерди бул майда чүйдө сумка, кошелек ушундай майда чүйдө жасаганга буларды согобуз. Бар болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына майрамдын чак ортосундабыз. Азыр боз үйлөрдүн ортосунда жүрөбүз. Эл абдан көп. Балдарын жоготуп издеп жүргөндөр андан көп. Мондай болуп область, район болуп туруп боз үйлөр менен ар кандай бөлүшүп алышкан. Бири-бирин коноктошуп, бири-бирине жылуу сөздөрдү айтышып, беттерин бышырып, тамак аш бышырышып, ушундайга бири-бирине каалоо тилектерди айтып жүрүшөт. Дайыр жолу майрамыңыздар менен, майрамдары майрам улансын. Биздин видеобуз токтой элек, дагы улана берсин.
Kaşık yok sana. Ayttım mı kaşık yok? Bir oblast özüne qarata boz үйлөрдү тигип өзүнчө босого жасап, анда ар бир областтын өзүнө тиешелүү болгон өнөр адамдары жалпы келген конокторго өздөрүнүн сый урматтарын тартуулап, анда сырткары тамак ашык, ада салты, көргөзмө куралдары, кыргыздын күнүмдүк көчмө турмушуна тиешелүү болгон буюм тайымдарынын баардыгын көргөзмөгө койгон. Бүгүнкү күндө эскерте кетсек, 10 миңден ашык жарандар келип, республиканын баардык аймактарынан келип бүгүнкү Урматтуу достор, биз бүгүн министрибиз Азамат Капаровичке жолугуп калдык. Азамат байке, бүгүнкү элдин маанайын азыр кыдырып көрүп жүрөбүз. Абдан көтөрүмгү, элдин баары сүйүнүп жүрөт. Сизде да кандай толуктоолор бар, кандай мындай элдин маанайы жөнүндө айтып берсеңиз. Элдин жалпы маанайы абдан жакшы. Баягы уюшкандыкта, тартипте, тазалыкта өтүп атат иш-чарабыз. Эң негизгиси. Эл дагы мындай иш-чараларга көнүп келе жаткан экен, бул көрүнүп турат. Биз баягы инфраструктуралык тазалык маселелерин чечкенбиз, бирок ошого карабай, эл дагы өзү таштабай, ар бир программага кунт коюп угуп, ар бирин көрүп, кызыгып, балдарына көрсөтүп, мындай жакшы бир деңгээлде өтүп атат десек болот да. Бүгүнкү программа кандай болот? Кечке кайсы маалда жыйынтыкталат? Азыр өзүңүздөр билгендей, мынакей артыбызда этногородоктор, этношаарчылар бар. Этношаарчылар ар бир область, анан 2 шаар келген, Бишкек шаары, Ош шаары. Анан 7 областтан турат. Бардыгы уюшкандыкта келишкен. Баягы даярдыктары көрүнүп турат бардыгынан. Биз 4-5 багыт боюнча атайын конкурстар жарыялаганбыз. Ошо конкурстар болуп атат азыркы учурда. Мыкты боз үй, боз үйдөн тест тиккен команда, андан тышкары боз үйдүн жасалганышы гүл азык, кол өнөрчүлүк боюнча, ыр бий боюнча атайын конкурстар жарыяланган. Ошол конкурстарда азыр калыстар тобу карап жүрөт. Саат 5ке чейин ушул конкурстар болуп өтөт, ар кайсы аянтчада. Андан тышкары мынакей улуттук оюндар боюнча дагы аянтчалар бар. Ордо бар, ат чабыш бар, тиги күрөш бар. Ошолор боюнча дагы жыйынтыкталыш керек. Артта салбурун бар, ал дагы жыйынтыкталган. Анан 5те биз ошол атайын блокко чейинки камдап койгон белектердин баарын беребиз. Анан саат 5тен 7ге чейин гала концерт болот. Эл ушул жерден баягы концерт көрүп кетсин деп атабыз да. Майрамдап жүрүп курсак ачты. Билесиздер, талаанын тамагы кандай таттуу экенин. Достор, видеобуздун экинчи бөлүгүн Супара комплекс менен анча-мынча кыска тааныштырып өтөйүн. Супара комплексти ушундай тоонун бетинде ушундай кемпингдер курулган. Бул жерге кирип жатып, эс алып кетсеңиздер болот. Келип ичине бизди киргизсе, кирип көрүп көрөлүк. Киргизбесе айта албайм. Мынакей тоонун кырында, тоонун эң үстүндө, чокусунда ушундай ресторандарда ичинде обед кылып элдер отурушат, коноктор. Комплекс Супара чуңкурчак комплексти 2013 жылы
2013 жылы негизделиптир. Бул боз үйлөр колго жасалган. Ушундай кылып тоонун бетинде жасаган. Боз үйдүн ар жагына улап жасап койгон да. Ички дизайнына жараша ар жагын чоңойткон. Саны 18 экен. Ушундай. Ар бирине азыр киши бар, коноктор бар дейт. Ичине кирип көрсөтө албайбыз дейт. Ошо ичин көрө алган жокпуз. Коноктор бар экен. Акчасын да кайта албайбыз дейт. Администратор бошо коятыптыр. Мынакей ошондо 18 боз үй. Анан ортодо бир ресторан бар экен. Ресторан бул. Ушул ресторан. Анан бул жерге жатсаңыздар, кандай керемет кооздук ачылат. Мына мотоонун бетиндеги карагайлар. Биягын карасаңыздар, азыркы той болуп аткан. Жайлоонун ичи, чуңкурчак жайлоонун ичи. Ушундай кооздукта эс алып кетесиздер, эгер келип эс алсаңыздар. Урматтуу достор, дагы бир жолу майрамыңыздар менен бүгүнкү сиздерге деп арнаган видеобузду, ролигибизди ушул кооздукта желегибизди, туубузду кармап жыйынтыктайлы дедик. Дагы бир жолу баарыңыздардын майрамыңыздар менен, майрамыңыздар көңүлдүү өтсүн демекмин. Кудай таалам эмдиги жылкы майрамга жеткиздим баарыбызды. Анан баарыңыздар тең астына комментарий калтырыңыздар. Бири-бириңиздерди куттуктаңыздар. Кыргызстандыбызды куттуктап астына комментарий калтырып коюңуздар. Бул кооздуктарды да бир сыйра оператору тартып койсоң мындайдан.